Саламатсыңар балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм дагы. Бирибизге жагымдуу маанай тартуу менен, күлүп жылмайып алуу менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Ана эмесе бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы ата тооштун көптүк түрү. Биз буга чейин ата тоош жөнүндө маалымат алганбыз балдар. Заттын атын билдирбеген сөздөр атоочтор деп аталат балдар. Заттын аты, мисалы, сенин атың Улан, же болбосо Зейнеп, Айгүл болсо, ата тоошто сенин атың эмне болбойт экен? Аталбайт, ал мен, сен, ал деп жабык түрдө берилет, аты аталбайт заттын. Мына буларды биз ата тооштор дейбиз. Ата тооштун биз өткөндө жекелик түрүн өткөнбүз, мен, сен, ал деп. Бүгүн ата тооштун көптүк түрүн өтөбүз балдар. Жакшылап көңүл бурабыз балдар. Сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүн кандай максаттар менен ишке, эгерде биз сабактын максатын жакшы түшүнүп алсак, сабагыбыз бүгүн аябагында эле оңой болот балдар. Биринчи, заттын атын атабаган сөздөр ата тоош экенин билебиз. Жаңа эле мен айтып кеттим, заттын атын атабай көрсөтсө. Экинчи, ата тоош жекелик айырмалай алабыз. Анткени биз өткөндө жекелик түрү боюнча маалымат алганбыз балдар. Бүгүн биз көптүк түрү боюнча маалымат алабыз. Текст угу менен улуттук оюндарды билебиз. Улуттук оюндарды билбей койсок, бизге уят болот, балдар. Анда эмесе сабакка көңүл бургула балдар. Биз, карагыла, биз, силер, сиздер, алар деген сөздөр ата тооштун көптүк түрүн билдирет. Биз, силер, сиздер, алар. Жекелик түрү биздики мен, силердики сен, сиздики, сиздердики сиз, алардыкы ал. Жекелик түрү бир жолу айтып кетип атам балдар. Ата тооштун көптүктүрүн билдирет. Мисалы, биринчи жак биз бийледик, мен бийледим болот, экинчи жак силер бийледиңер көптүк түрү, жекелик түрү сен бийледиң, сиздер бийледиңиздер, ал бийледи, көптүк түрү алар бийлешти балдар. Түшүндүңөр, ата тооштун көптүк түрү биз, силер, сиздер, алар. Ата тооштун жекелик түрү. Ата тооштун жекелик түрүн карагыла балдар. Ата тооштун жекелик түрү, ата тооштун көптүк түрү. Биринчи жак карагыла. Мен окуйм, жекелик түрү, жалгыз. Ата тооштун көптүк түрү биз окуйбуз. Сен окуйсуң, сиз окуйсуз, жекелик түрү, көптүк түрү. Силер окуйсуңар, силер окуйсуңар. Сиздер окуйсуздар. Болуш керек бул жерде балдар. Кичине ката кетип калды. Үчүнчү жак, ал окуйт, алар окушат. Көптүк түрүн, жекелик түрүн, анан көптүк түрүн мен силерге көрсөтүп бердим. Көптүк түрүнө басым коебуз. Жекелик түрү мен, биз, сен, силер, сиз, сиздер, ал, алар балдар. Түшүнүктүү болду окшойт, Сүйлөмдөргө көңүл бургула балдар. Кара менен да өзүнчө басылып турат. Эмне үчүн булар кара менен басылып турат деп дагы кичине бир жолу ой жүгүртүп койгула балдар. Эмне себептен мындай кара менен өзүнчө башка тамгалардан айырмаланып турат? Карайбыз. Ал мектептен келди. Бул жерден мага ата тоош сөздү табыш керекпиз балдар. Мен автобуска түштүм. Сен бөбөгүңө чай бердиңби? Сиз эс алып алыңыз, мен сага ишенем. Апа, мен сизди таарынттымбы? Ал атка мингенди билбейт. Мен бул китепти окугам. А сенчи? Карагыла. Биринчи сүйлөмдө бул жерде кетип атат. Ал мектептен келди. Заттын атын көрсөтпөгөн ата тоош сөз ал. Экинчи сүйлөмдө, мисалы, бул жерде Зина автобуска түштү десек, заттын аты атылып калат. Бул жерде аты аталган жок. Ата тоош мен, анан кийин сен, сиз, мен, ал, мен. Заттын аты аталбай көрсөтүлүп жатат балдар. Анан ары.
Эми бул жерде балдар биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерде силер жакшылап көңүл буруп карасаңар балдар, бул жерде көпчектер бар экен. Мына Кубан ооруп калгандыктан көпчекит. Бекжан жардам бергендиктен көпчекит. Бул жерде да көпчекит турат, бул жерде турат, бул жерде турат. Көрдүңөрбү балдар? Эми ушул жерден силер эмне кылышыңар керек балдар? Көпчекиттин ордуна ата тогуз сөздөрдү коюшубуз керек. Кана биринчи сүйлөмдө Кубан ооруп калгандыктан ордуна мелдешке Асанкул катышты. Оор жүгүн көтөрүүгө Бекжан жардам бергендиктен Кутман карыя алкыш айтты. Чоң эне Маселдин тизесине отургузуп алды да көпкө чейин эркелетип отурду. Сабыр канатты издеп спорт залга чейин кирген эле. Канат жок болчу. Акмат, сен жалган айтканын качан коесуң? Эч нерсе таппастыгыңды билесиңби? Мынакей бул сүйлөмдөр, бул жерге кандай сөздөр жетишпей жатат? Кана көңүл бурабыз балдар, мынакей. Кара менен басылып турат. Кубан ооруп калгандыктан анын ордуна мелдешке Асанкул чыкты. Анын мынакей. Оор жүгүн көтөрүүгө Бекжан жардам бергендиктен ага ата тош Кутман карыя алкыш айтты. Чоң эне Маселди тизесине отургузуп алды да аны ата точ көпкө чейин эркелетип отурду. Сабыр канатты издеп спорт залга чейин кирген эле. Анда канат жок болчу. Акмат, сен жалган айтканды качан коесуң? Сен эч нерсе таппастыгыңды билесиңби? Мынакей. Эми балдар, азыр бул жерден силер дагы ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот балдар. Ата тош сөздөрдү коюп, сүйлөм түзүп, өз алдыңарча иштесеңер болот. Эми бул жерден Кыргыз улуттук оюндары дейт. Кыргыз улуттук оюндарынан сөзсүз түрдө жөн гана угуп отурбастан Кыргыздын улуттук оюндарын билесиңер, биз майрамдарда, улуттук майрамдарда өзүбүздүн маданиятыбызды, салт санаабызды көрсөтөрдө биз көрсөтөбүз. Азыр улуттук оюндар жөнүндө угасыңар балдар. Эми аны жөн гана угуп койбостон балдар, биз бул жерден сөзсүз түрдө эмнеге көңүл бурушубуз керек? Аты аталбаган зат атоочу сөздөр бар бекен? Атоочу сөздөр жекеликтүү болобу, көптүктүү болобу, көңүл бурганга аракет жасагыла балдар. Азыр окуп берүүгө аракет кылам, анан кайра текстке келип, ошол жерден ата тогуш сөздөрдү тапканга аракет жасайбыз. Текстти кунт коюп окугула, жөн гана окуп койбош керек балдар. Бул жерден Кыргыздын улуттук оюндары жөнүндө сөз болот азыр. Анда эмесе текстке кунт коюп окугула. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон салттык улуттук оюндары менен да айырмаланат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп ордо, тогуз коргол, оромпой, дүмпүлдөк, ак чөлмөк, аңгилдек, уюм тууду, селкинчек, упай жана башка ат оюндарынын түрлөрү эсептелинет. Кыргыз эли өз жашоо тарыхында татаал жолдорду басып өсүп, эл жерин, малынын ал тургай коңшулаш жашаган тектеш тилдүү калктарында сандаган жоодон, табигаттан, катаал кырсыктарынан коргоп келген. Ошону менен катар өз биримдигин, үрп адатын, салтын, кылымдар бою түзүлгөн маданиятын көөнөртпөй сактаган. Не бир ажайып ыр күүлөр, элдик кол өнөрчүлүктүн түмөн түрү, макал лакаптар, жомуктор, ал эмес залкар эпосторго чейин тилден дилге өткөрү аздектелип, эс акылдын кудурети менен ушул күнгө жетти. Ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жаралган жоокер элдин кулк мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп табышкан.
Ал оюндар азыр биз жашап жаткан күндөргө да жетип, кайбирлери социалдык мазмунга жараша өзгөрүүлөргө дуушарланган. Негизинен ал оюндарда элдин ой тилеги, үмүтү, кубанычы, өкүнүчү, эрдиги, эркиндик теңдикке умтулуусу, адилеттик, акыйкаттык үчүн болгон күрөшү камтылган. Ал оюндардан элдин педагогиканын мыкты үлгүлөрү, элдик терең философиялык көз караштар, улуттук өзгөчөлүктөрүн көрүнүп турат. Эл тагдырына көмөктөш оюндар адам коомунун бардык мезгилдеринде өмүр сүрүп, доордун өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө, талабына жараша жаңыланып, алымча кошумчаланып, ар кандай саптарга, түрлөргө өтүп, түбөлүктүү жашоосун уланта берген. Элдик маданияттын дөөлөтүн айныгыс бөлүгүнө айлантат. Ал ага умтулган адамзат жашоосу андан ары уланат. Баарынан да калктуу дене түзүлүш жактан жеткилең тарбиялоо кооздукка, сулуулукка бирден бир курал. Бул кыймылдуу оюндар, ыр күүлөр, санат санжыралар, жаңылмаштар, табышмактар болуп эсептелинет. Кыргыздарда эл болуп жаралгандан өздөрүнө мүнөздүү ар кыл доорлорго, мезгилдерге, ошол көздүн социалдык шартына жараша ошого таандык оюндар жаратышкан. Эл канчалык көчмөн өмүр сүрүп, сапатсыз болгонуна карабай, калың калктын башына өткөргөн өмүрдүн элесин унутулгус кылыш оюн өнөрүндө калтырып, келечек урпактарга белек катары сактап келиптир. Ар бир оюнду өткөрүүдө ага катышууга оюнчулардын жаш курактарын, даярдыктарын, жекече өзгөчөлүктөрүн, жынысын, оюнда колдонулуучу аспаптарды, оюн өткөрүлүүчү жайларды эсепке албай коюуга болбойт. Сунуш кылынган оюндардан ар түрдүү шарттарда уюштуруп жана колдонуш үчүн каалаганын тандап алууга кыйынчылык түзүлбөйт. Маселен, аспаптар, оюн өткөрүүчү үчүн жай, элдик майрамдарда айыл чарба эмгекчилеринин күнү белгиленген шаңдуу күндөрдө, тойлордо, Нооруз майрамдоодо же болбосо жөн гана күндөлүк машыгууларда ар кандай кружоктордо каалаган оюндар тандап алып өткөрө берсе максатка ылайык болот. Эл болгон соң ой тилеги, умтулуусу, үмүтү, жакшылык жамандыгы окшош эмеспи? Ошондуктан кээ бир оюндардын аттары аткарыш башка калктын оюндарына окшош болуш да табигый нерсе. Айрыкча коңшулаш Орто Азия жана Казакстан жумурияттарынын биздин элдегидей түркүн оюндары азбы, көппү жолутурга мүмкүн. Элдик оюндардын маанисинин канчалык зор экендигин ар бир жаранга белгилүү. Бул тууралуу мына кечеги эле болуп өткөн эл депутаттарынын курултайында олуттуу сөз болду. Айрыкча социалдык, экономикалык түзүлүшү кайра курууну тездетүүгө чоң мааниге экендигин баса белгиледи. Анткени элдик оюндар дене тарбиясын гана колдонуучу демеки гана көнүгүүлөр эмес. Бул жерде көп нерселерди билүүгө болот. Эмесе оюндага көңүл бургула балдар. Биз азыр окудук, улуттук оюндар бул. Бул кайсы биздин Кыргыздын улуттук оюну балдар? Азыр биз окудук. Кайсы улуттук оюн болушу мүмкүн? Мынакей аябаганда кыргыз улуттук кийимин кийген кыз, балада Кыргыздын улуттук оюнун кийгени, аттын үстүндө экөө тең. Бул кайсы оюн болушу мүмкүн балдар? Кана биз азыр эле улуттук оюндар жөнүндө айтып кеттик, бул жерде карагыла. Ал эми Кыргыз элинин улуттук оюндары бул ордо, дептерге жазып алсаңар болот балдар. Тогуз коргол, оромпой, иштептерге жазып отурсак болот. Оромпой, дүмпүлдөк, ак чөлмөк, уюм тууду, селкинчек, упай жана башка оюндар дейт. Ана азыркы мен көрсөткөн жерде эмне бар бекен? Ушул оюндун түрү бар бекен?
Буну биз мына жакында бизде Нооруз майрамы болот балдар. Мына ушул жерден биз эмне кыла алсак болот экен? Көрө алсак болот экен. Кайсы оюн болушу мүмкүн балдар? Эстегилечи. Бул кыргыз элинин улуттук оюну болуп эсептелинет. Аябагандай жакшы шарт өтөт бул кыз. Оюндун шарты бул бала кызга кууп жетиш керек ат менен. Эгерде бала кызды кууп жетсе, бетинен сүйөт дагы. Ал эми бала кызга жете албай калса, баланы кыз эмне артынан камчы менен камчылап кетет. Мына бул оюндун шарты ушундай. Бул эмне оюну болушу мүмкүн? Бул кыз куумай оюну деп саналат балдар. Анан кийинки оюнга көңүл бургула. Бул кайсы оюн болушу мүмкүн балдар? Кана, ким айтат? Бул кайсы оюн? Бул кайсы оюн болушу мүмкүн силердин оюңар боюнча? Бул кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири. Аябагандай бизде мындай оюндун түрүндө кызыгып ойношот, командалар аябай көп. Булар сырт жактагы кошуна мамлекеттерге барып дагы чоң байгелерди алып келишет. Бул оюнда оюнчулар да күчтүү болуш керек, аттары да күчтүү болуш керек. Кана балдар, мынакей бул эмнени талашып атат? Карагыла, бул дагы өзүнчө оор, мына оозторунда камчы, карагыла, аттары тердеген. Кайсы оюн болушу мүмкүн? Бул жерде да эки командага бириги ойнойт. Кана эстейбиз балдар, убакыт берем. Бул улуттук оюн кайсы болот? Көк бөрү же болбосо улак тартыш оюну деп эки түрдө айтылат. Бизде кыргыздарда көк бөрү десек дагы түшүнөт, улак тартыш оюну десек дагы түшүнөт балдар. Анан кийинки оюнду карагыла, мынакей. Бул жерде мына аттар чуркап келатат, 7-нчи оюнчу, 14-нчү оюнчу, 13-нчү оюнчу деп турат. Мына 1, 2, 3, 4, 5 оюнчу бар экен, Мына булар аттын үстүндө келатат. Бул кайсы оюн болушу мүмкүн балдар? Мына бул бизде дайыма ойнотулат бул оюндар. Көбүнчө жакында бизде Нооруз майрамы болот, Нооруз майрамында биздин ипподромдордо көптөгөн оюндун, кыргыздын улуттук оюндарынын көп түрү болот. Бир эле Бишкекте эмес, 7 областтын ар бир жеринде улуттук оюндардын баардык түрү көрсөтүлөт. Бул кайсы оюн болушу мүмкүн балдар? Бул ат чабыш оюну. Кимдин аты маарага биринчи келсе, ошол кана эмесе балдар көрсөтүп бердим, иштептерге жазсаңар болот, дагы башка жактан да маалымат тапсаңар болот балдар. Кандай улуттук оюндарды билебиз биз? Кана кандай улуттук оюндарды билебиз? Эң башында эле сөзсүз түрдө кыз кылмай оюну, улак тартыш оюну, ат чабыш, тыйын эңмей, дагы буга чейин айткан оюндарды дагы эстегиле балдар. Экинчи, улуттук оюндар кандай шарттарда ойнотулат? Ар бир кайсы гана улуттук оюн болбосун, ал оюндун эмне өздөрүнүн шарттары болуш керек. Ошол тартиптин негизинде ойносок гана эмне оюн кызыктуу болот. Мисалы, ошол эле кыз кылмай оюнун шарты кандай экенин мен силерге айтып бердим. Көк бөрү оюнунун шарты кандай экендигин дагы үйдөн табышыңар керек. Кандай улуттук оюндарды көрдүңөр эле? Ана баарыңарга жалпы суроо. Кандай улуттук оюндарды көрүп алдыңар? Көбүнчө эркек балдар билишимче, көбүнчө биз улуттук оюндардын ичинен көк бөрү, ат чапмайды көп кызык. Анча көк бөрүнү көп кызыгат. Кичинекей балдардан бери, чоң балдардан бери. Мына өзүңөрдүн кандай улуттук оюндарды көрдүңөр? Ошол боюнча дагы эстеп, ошол өзүңөр көргөн улуттук оюндар кандай тартипте, кандай шартта өтөрүн билишиңер керек балдар. Эми балдар үйгө тапшырма алабыз. Убактыбыз аяктап баратат балдар. Үйгө тапшырма ата тооч сүйлөмдөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Эми ата тооч сүйлөмдөрдү катыштырып сүйлөм түзгөндө балдар улуттук оюндарга токтолуп, ошол улуттук оюндарда мисалы ал кыз кылмай оюнуна барды десе, мына бул жерде ата тоочтун жекелик түрү кетти. Же болбосо биз көк бөрү оюнун көрдүк десек, ата тоочтун бизден көптүк түрдөгү эмнеси кетти, балдар. Ушундай кылып сүйлөм түзөбүз үйдөн. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта
Кал, балдар.